Hı жүрөт. Bismillahirrahmanirrahim деле. Ошондуктан пайгамбардын осуяты келип, кыргызды эч жакшылыкка алып келген жок. Каалайсыңбы, каалабайсыңбы, муну мезгил өтөт, мойнуңа аласың. Мына тилибизди алып, бул жөн эле саясат катары келди. Bölgөнü geldi. Артка тартканы келди. Кийген кийимиңди карачы. Апенди кийген кийимди кийип алып атасың. Күн өткөн сайын багынып баратасың. Селделериңер чечилип калпак кийип калдыңар го. Мына күн өткөн сайын Кыргызда айлаң жок ечип баратасың. Нурсултан Назарбаев муфтийлерин чакырганда сакалы жок келди го. Сакалынан ажырап баратасың күн өткөн сайын. Ошон үчүн кыргызды тартпа. Кыргыз бир кырынан айтсак керек болсо манасын бир тутпай атат. Себеби өсүп кетип атат. Аны тарых катары көрүп атат. Сый кылат, бирок тарых катары. Анткени кыргыз күнүгө карап өтөт. А сен кайдагы пендеден чыккан бир кабарчы адамды. Мына биз эргешпай атаны биз сый кылабыз, эмгегин баалайбыз. А бирок такыр эле башыбызга жасап алганыбыз жок да. Бул киши мына сиздин Куран китебиңиздеги менен мону салыштырып көрөлүчү. Кыргызча так не деген керемет. Ошондуктан урматтуу улуу журтум, өзүбүздү таанып алсак биз улуу кыргыз, улуулук, кудайлык, теңирге теңдешсиз манастык энергиясын таанып алса, билбесе ар улуттун улагасында калат деген ушул. Бүгүнкү күндө жоош адамды коногу бийлейт болуп, же балтыр бит башка чыгат болуп атасыздар. Мен окуйт элем. Эгер ошого мага зарыл болсо Куран, мага зарыл эмес. Мен андан көрөк түш жоорун окуп алам. Ошону жаттап алышым керек, ошонун ар кырын чечип алышым керек. Анткени мен ал түндө түш көрөм. Мен келечек мыйзамын окуйм, артты эмес. Мындай 1, 2, 3 дегендей ошол чындап. Апа деп тилиң чыккан, айныба кыргыз. Ата деп чыккан, айылың Адан башталып атат. Ааламың Адан башталып атат, Хыдан башталган жок. Кыргызда Хыдан баштаган бир сөз жок.